Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendешler, kadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы саламы, мээрими райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга ыймандуу, ынтымактуу, уяттуу, такыбалуу, берекелүү жашоону насип кылсын. Бүгүн тугандар мына өзүмдүн туулган жерим Каракулжа району мынакей бүгүн ушу жайлообузга о кичинекей кезде чыгып чөп чабат элек. Мына ушул жерде сиздер менен атайын бүгүн чыгып бала чакам менен келип, тууган урук менен келип бир эстеп кетейли деп, мына ушу жайлоону Бел башат деп коет. Бел башат жайлоосу деп атабыз ушул жерге алып келет эле. Союз мезгилинде келип ушул жерге чөп оруп кетет элек. Азыр мынакей Кудайга шүгүр, кандай Кыргызстанда кереметтүү жерлер өтө көп. Чекесинен биринен өтүп бири кооз. Ошолордун бири биздин өзүбүздүн мынакей туулган өсүп чоңойгон жерибиз. Алла Тааланын ушул жаратылыш бизге берип коюптур. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз туугандарым, мынакей баарыбыз эле алхамдулилlah кыргызстандыктар. Бу кандай деген керемет. Ушундай тоо, ушундай суу, ушундай асказоо. Эмне деген? Бизге Аллага шүгүр кылып, ибадат кылып, ортабызда ынтымагыбызды сактасак, Кудай кааласа, жараткан Алла Таалам бизди дүйнөдө дагы, ахиретте да ыраазы кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү хадистери өтө көп. Ошолордун бирин эми айта кетейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи." Бул жашоонун эрежеси, жашоонун ураны, дүйнө ахиреттин ийгилигинин ачкычы. Силер ыймандуу боло албайсыңар. Өзүңөргө жакшы көргөн нерсени бир тууган мусулманыңарга жакшы көрмөйүнчө дейт. Келиңиздер, өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени башкаларга да жакшы көрөйлү. Өзүбүзгө кандай бакытты, тынчтыкты, амандыкты, ырыскыны, ийгиликти, жеңишти жакшы көрсөк, башкаларга да ушулардын бардыгын жакшы көрөйлү. Ошондо гана биз чыныгы мусулман болобуз. Ошондо биз Алла Тааланын алдында кадыр барктуу болобуз. Баарыңыздарга дагы бир ирет Алланын тынчтыгы болсун. Келиңиздер ушундай жайлоолорго чыгып, бала чакабызга көрсөтүп, ушундай тоонун, ушундай эмне дем, экологияны караңыз. Бул жаратылышты караңыз, бул жашылдан караңыз. Алла Тааланын ушундай кооз жаратып койгондорунан үлгү алайлы, сабак алайлы, Аллага шүгүр кылып жашайлы. Жараткан Алла Таалага дайыма ибадат кылайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.